Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанатынын катышуучулары, урматтуу мугалимдер, ата-энелер. Бүгүнкү күндө 10 жылдыгын, 20 жылдыгын белгилеп жаткан мектебибиздин мурдагы окуучулары жана бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанатынын эң негизги күнөөкөрлөрү болгон биздин 11-класстын бүтүрүүчүлөрү. Бүгүн майрам. Бүгүн 2020-2021 окуу жылы аяктап акыркы коңгуроо салтанатын белгилеп жатабыз. Албетте салттуу түрдө эмес, өкүнүчтүүсү онлайн түрүндө. Каарыбыз бар, акыркы жылдары бүткүл дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган пандемия мезгили адам баласынын жашоосуна олуттуу түрдө өзгөртүүлөрдү алып келип жаткандыгына баарыбыз күбө болуудабыз. Албетте өлкөнүн экономикалык, социалдык, билим берүү жана башка көптөгөн тармактарына зор зыяндарды алып келүү менен эң өкүнүчтүүсү канчалаган өмүрлөр бул дүйнө менен кош айтышты. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, мамлекетибиз мына ушундай кырдаалды эске алып, өлкөбүздүн айрым бир аймактары оорунун күчөп бараткандыгын, кызыл зонага киргендигин эске алып, акыркы коңгуроо салтанатын онлайн форматта өтүүнү туура көрдү. Албетте сактанганды сактайт дегендей, баарыбыз бул жазмышка баш ийип, 2020-2021 окуу жылынын онлайн акыркы коңгуроо салтанатын ачык деп жарыялоого уруксат этесиздер. Учурдан пайдаланып, урматтуу бүгүнкү салтанатка катышуулар, баардыгыңыздарды бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаты менен чын диlimden куттуктаймын. Каарыңыздар бар, 2020-2021 окуу жылы кырдаалга байланыштуу 1-класстан башкасы онлайн түрүндө, андан кийин өлкөдөгү абалдын оңолушу менен декабрь айынан баштап мектебибиз толук түрдө салттуу окууга өттү. Быйылкы окуу жылынын жүрүшүндө мектепте 543 окуучу окуп, аларга 39 мугалим окуу тарбия иштерин жүргүзүштү. Бул пандемия мезгилинде жүргүзүлгөн онлайн сабактары албетте билим сапатына, окуу тарбия иштерине бир топ тескери таасирин тийгизди десем жаңылыштык болбос. Анткени март айынан баштап декабрь айына чейин окуу тарбия иштери онлайн түрүндө жүргүзүлүп, башкача айтканда, бул мезгил аралыгында окуучуларыбыз 1 жылга жакын мектеп эрежелеринен сырткары жашады. Албетте бул онлайн сабактары акыркы мезгилде окуучуларды жадатты. Сабакка катышуу, алган билимдин жугумдуулугу өз натыйжасын бербей калды. Салттуу түрдөгү окууга кайткандан кийин кайрадан окуу тарбия иштерин билим сапатына калыбына келтирүү иштери мугалимдер үчүн бир топ кыйынга турду. Бул үчүн мугалимдер нормадан сырткары эмгектенүүгө туура келди. Натыйжада мугалимдерибиз көп эмгектенүүнүн натыйжасында маалымат технологияларды жакшы өздөштүрүү менен бир топ тажрыйбаларга ээ болушту. Ачык сааттар, видео сабактар, онлайн иш-чараларды жогорку деңгээлде өтүп, окуучулардын билим сапатын көтөрүүгө зор салым кошушту. Окуучулардын көпчүлүгү онлайн мезгилинде өз активдүүлүктөрүн көрсөтүштү. Мындан сырткары албетте ийгиликтер менен кошо бул онлайн мезгилинде жана андан бери дагы бир топ кемчиликтер орун алгандыгын моюнга алышыбыз керек. Мектептин инфраструктурасын өнүктүрүү, чарбалык иштерди жүргүзүү жаатында бир топ айтууга арзырлык иштер жасалды. Башкача айтканда, быйылкы окуу жылында 800 миң сомго жакын финансы каражаты тартылып, мектептин көмүр кампасы, суу кампасы, ашкана жана кол жуугучтар коюлду. Ошондой эле быйылкы окуу жылында башталгыч класс кабинеттери, биология кабинети, орус тили кабинети жана башка класстар кабинет башчылары тарабынан жеке демөөрчүлүк кылып оңдоого жетишти. Мындан сырткары акыркы жылдары юбилярлардын мектептин инфраструктурасын, инвентарларды жаңылоо иштерине өтө зор салымдарын кошуп келүүдө. Мына быйыл да 20 жылдыктар өздөрү окуган классын толук түрдө жаңылап беришти. Учурдан пайдаланып, жалпы мугалимдердин атынан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этесиздер. Сөзүмдүн аягында урматтуу 11-класстын бүтүрүүчүлөрдү, силердин алдыңарда турмуштун
çoğun sınoo mezgili başlagany durat. Albatta bu joldu tandodu har biriňe tereň oýlanşyňar gerek. Bul üçin sizlerge 11 ýyl uşul mektep, mugallimler tereň bilim berdi. Öz bagasynda tarbiýe berdi. Men oýlaýym, oşol algan bilim, tarbiýe menen durmuşda hiç adaşmasdan özüňiz tandagan jol menen alga umtylat diýen oýdamyn. Jakynda jalpy respublikalyk testlerге gatnaşdyňar. Hudaý buyursa eň ýakşy ballарды alyp özüňiz tandagan kesip eýesi boluşňarga tilekdeşpiz. Daima den soluňar bekem bolsun. Gaýsy jerde jürseňär biz sizler menen syýmyktanyp jüreli. Köküreňizde daima mekengi bolgon süýü, mektebiňer, mugallimlerden emgegi esde saktalsyn. Agjul sizlerge hormatly bizden bitirүүçüler. Urmattуу менин сүйкүмдүү окуучуларым. Бүгүн силер үчүн өзгөчө күн. Акыркы коңгуроо майрамы. Ушул майрамга менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бүгүн силер менен балалыгыңар, ак мектебиңер менен коштошуп жатасыңар. Албетте бул өкүнүчтүү жана кайгылуу. Турмуштун даңгыр жолуна аттанып жатасыңар. Ушул даңгыр жолдо силерге чын ден соолук, узун өмүр, өзүңөр сүйгөн кесиптин ээси болуп, ойлогон максатыңарга жеткиле. Ак жол сага бүтүрүүчү. Урматтуу мугалимдер, окуучулар, ата-энелер, жалпыңыздарды акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ары сыймыктуу, ары түйшүктүү мугалимдик кесиптин ээлери болгон ага-эжейлер. Баарыңыздардын ден соолугуңуздар чың болуп, ишиңиздерди ийгиликтер коштосун. Аркалаган ишиңиздердин үзүрүн көрүп, мамлекетибиздин өнүгүүсү, элибиздин тынчтыгы үчүн бараандуу салым кошо бериңиздер. Урматтуу менин бүтүрүүчү окуучуларым, балалыкка кол булгалап, 11 жыл билим менен сугарган ак мектеп менен коштошуу алдында турасыңар. Алдыңарга бийик максат коюп, өмүрүңөрдү, билимиңерди элибиз, жерибиз үчүн жумшагыла. Келечек ээлери силерсиңер. Бүгүнкү коңгуроонун шыңгыр үнү, жүрөгүңө алсын аруу үмүтүңдү. Максат коюп, келечекке багыт алган, сапарың арыбасын бүтүрүүчү. Урматтуу, бизди 11 жыл тарбиялап өстүргөн мугалимдер жана 10 жылдык, 20 жылдык жолугуша келген бүтүрүүчүлөр, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, мындан аркы ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Алтындай болгон менин классташтарым, силердин бүгүнкү майрамыңар менен куттуктаймын. Бүгүн биз үчүн өзгөчө күн. Себеби биз балалыгыбыз, ак мектебибиз, жана ушундай эле 11 жыл отурган парталарыбыз менен коштошуу алдында турабыз. Силерге мындан кийинки жашооңорго, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңөр максаттанган, кыялданган кесиптин ээси болушуңарга тилектешпиз. Ак жол сага бүтүрүүчү. Мугалимдер жана окуучулар, сиздерди акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бизге талим-тарбия берген мугалимдерибизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ден соолугуңуздар чың болуусун каалайбыз. Иштериңиздерге ийгилик, эки дүйнө бактылуулугун көрүңүздөр. Бүтүрүүчүлөргө жана классташтарыма каалоом, келечекте ар бириңер өз сүйгөн кесибиңердин ээлери болуп, өлкөбүзгө кызмат кылган инсандардан боло бергиле. Урматтуу мугалимдер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз 11 жыл ак мектептен билим алдык. Ушул жылдар ичинде башыбыздан ар кандай күндөр өткөн. Башталгыч класста ойноок, ызылдаак бөбөк болсок, азыр токтолуп, келечекке кадам таштоо алдында турабыз. Бизге билим берген жалпы мугалимдерге терең ыраазычылык билдирип, сиздердин ишеничиңиздерди актап, элге кызмат кылган инсандардан болууга аракет кылабыз. Урматтуу менин сүйүктүү классташтарым жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, силерди акыркы коңгуроо майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силерге ырдесте сунмакчымын.
kagaz alganmın, ak kayıt jasaganmın, okuçuluk ömürümde жазганмын, акка суга салганмын, көккө чургап барганмын, узаганча кол булгалап турганмын. Maqsadlarınızlar orundalsın, turmuşqa qoygan safarınızlar baysaldu bolsun. Bilinmezden ösüp boyga jettiңер, uyanardan uçup mına kettiңер, gelecekte çıgan insan bolon dep, koş aytışıp ak mektepten kettiңер, kolgap tursun eni özü jaratkan, açık bolsun uzun yollar baratkan. Jol sana бүтүрүүчү. Мектепке алгач барган күнүбүз, кармашып экекиден жүрчүбүз. Алипе бетин ачтык, окудук тамга танып, кыздарды чачынан тартып. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Кантемин мектебимди сагынбай, эсимде ошол учур соң тумай. Колумда кызыл гүлдөр, эң кызык ошол күндөр, ой келек оюн ыргабай. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп